биз шахмат боюнча эң сонун оюндарды көрүп, шахмат аламына саякаттап келмекчибиз. Андыктан, эгерде шахматист болууну каалаган досторубуз болсо, анда экранга жакыныраак отуругула. Достор, бүгүн бизге Ош шахмат академиясынын негиздөөчүсү, тренери, кыргыз спорт чебери, эл аралык калыс Даниал Абдивалиев агайыбыз конокко келди. Саламатсызбы агай? Досторубуз менен амандашып алсаңыз болот. Саламатсыңарбы достор? Азыр эле Арсен айтып кеткендей, аты жөнүм Даниал Абдивалиев, шахмат боюнча Кыргызстандын чемпиону болгом. Анан эл аралык деңгээлдеги калыс шахмат академиясынын негиздөөчүсү. Агай, биздин көрсөтүүбүздүн салты болуп калгандай эле, алгач эле өзүңүз тууралуу кененирээк айтып кетсеңиз. Мен өзүм учурда 26 жаштамын. Анан кесип боюнча робототехника, инженер робототехники болом. Анан ал жакта биз роботторду жасап, программированияны жазганды үйрөнгөнбүз. Университетте ошол боюнча окуганмын. Анан ал кесибим боюнча да иштеп жүрдүм. Мына 2020-жылы биз академияны негиздейли деп убактылуу ал боюнча токтотуп турдук. Азыр эми биздин максат ушул ачкан академиябызды жакшылап гүлдөтүп, өркүндөтүп, бул жактан чемпиондорду чыга тургандай бир деңгээлге алып келсек, андан ары кесибибиз боюнча роботторду жасап, келечектеги ошол боюнча иштейбиз буюрса. Агай, сиз азыр шахмат академиясынын ачканына 2020-жылы эле ачыпсыз, аз эле болуптур. Азыркы учурда сизге шахмат академиясына окуучулар келип, окуп жатышабы? Ооба, учурда окуучуларыбыз аябай көп, бир топ көбөйүп калды салыштырмалуу. Анан ал эле эмес, мисалы биз акыркы 3-4 айдын ичинде эле иштеп баштадык, өзүңөр билгендей, пандемия болуп калды. Анан кийин пандемиянын эрежелерин сактап, маскалар менен, антисептик менен окутуп аттык. Ошентип, азыр биз 3 айдын ичинде биздин окуучуларыбыз сонун жыйынтыктарды көрсөтүп, сертификат, диплом, анан акчалай сыйлыктарды уткандары дагы көп. Агай, бул сиз шахмат академиясын негиздөөдөн мурда шахматты билишиңиз керек албетте. Ошол шахматты канча жашыңыздан баштап ойноп кызыгып баштагансыз? Мен шахматты 6 жашымда атам үйрөткөн. Шахматтын кызыгып калышыма атам өзгөчө себепчи болгон. Себеби ал учурда кичинекейимде аябай зерикчүмүн да. Бош убактарда, анан зериккенимде атам мындай бир жыгачтарды алып эле, өзү жыгач уста болуп окуган да кесиби боюнча. Анан жыгачтарды алып эле бычак менен мындай оюп эле бир нерселерди жасай берчү эле. Анан кызыктай болуп эле, кызыгып эле карап, эмне деп эле көрсө фигураларды жасап аткан экен. Фигураларды жасап, анан бүткөнчө аябай кызык ойун экен деп кызыгып, анан атам шахматты ошондо үйрөтүп койгон. Үйрөнүп эле бир айга жетпей чоңдорду тутуп баштагам да. Ошону менен шахматка кызыгып калгам. Кийин болсо шахматты көп ойнобой жүрдүм, 7-8 класстарга. Бирок ичиме ушундай кызыгуу мындай отуруп калган экен. 8 класстарда кайра эле кызыгып эле, бирөөлөрдү көрүп эле, анан туура коддорду таап алып, айтып койсом алар чырдап, сен бизге подсказка берип атасың деп. Анан ошентип жүрүп, гимназиянын сборный командасында ойнодук. Биз райондон 10-11 класста 1-чи орунду алдык. Анан областка келдик шахмат боюнча. Шахматтан ошондо областтан 2-чи орунду алдык. Кийин окууну бүтүп кеттим да. Окууну бүтүп алып туруп анан университетке кеттим. Бишкекке бардым. Бишкекте ойнодум. Анан ошентип жүрүп Бишкекте окуп, машыгып атып чемпион болдум шахматтан. Агай, аябай сонун көптөгөн ийгиликтерге жетишипсиз шахматтын артынан. Эми сиз өзүңүз айтпадыңызбы, кесибим боюнча робототехник инженермин деп. Роботторду жасайбыз дедиңиз. Ал эми ошол Кыргызстанда мындай робот жасаганга кызыккан адамдар аз да. Робот бул Кыргызстанда роботтор кызмат кылып калышы мүмкүн, адамдын ордуна мындай башка өлкөлөрдө азыр роботтор кызмат кылып башташты го адамдардын ордуна. Ооба, албетте мүмкүн. Эмнеге болбосун? Мисалы өзүбүз эле сен экөөбүз ичип аткан жанагы кола бар, фанта бар. Ошолордун Бишкекте заводу бар. Алар ошол кола фантаны жасап чыгарганда адамдардын күчү жетпеген, же болбосо адамдар иштегенге зыян болгон жерлерге жанагындай мындай адамдын колуна окшогон автоматташтырылган роботтор жасалган да. Алар болсо баягы баклажканы коюшат, там куюшат, ушундай кылып туруп ошол функцияны аткарат. Азыр болсо, мисалы, немеге
торговый центрлерге кирип атканда дагы эшиктердин үстүндө баягы сенсор бар эмеспи? Эшик өзү ачылат, өзү жабылат. Ошондой сыяктуу майда чүйдө роботтордун элементтери уже кирди биздин жашообузга. Анан бир топ 5-10 жыл өтсө, уже кадимкидей бизге роботтор кызмат кылып калышы мүмкүн, толук ыктымал. Көп эле интернетте жүрөт мындай восстание роботов, орусча айтканда, кыргызча айтканда эми роботтор тирилип адамдарга чабуу жасашат деген көп нерселер бар да интернеттечи. Ошол нерселерге оюңуз кандай сиздин? Ал азыр Илон Маск дегенди билесиң да, Билл Гейтс, Илон Маск, Марк Цукерберг деген ошол эң алдыңкы акылдар бар. Алар ошол боюнча artificial intelligence деп коет англисче айтканда. Мен эми 4 тилде эркин сүйлөйм да ошон үчүн мага ыңгайлуу болуп атат. Бул баягы роботтордун адамга окшоп ойлоно алышы боюнча илимдерди окуп атышат да. Бирок ал ошол жерде жанагы эрежелер болот. Робот эч качан адамга каршы кыймыл жасай албайт деген коддун ичине киргизилет да, сөзсүз ушундай. Биз азыр мисалы Кыргызстандын мыйзамдары бар эмеспи? Мынаны кылса болот, болбойт деген. Ошол сыяктуу эле роботторго да ошондой мыйзамдар киргизилет программасына. Анан ал роботтор ал программадан дальше алыс чыга албайт. Билесиңби, мына шахмат ошол роботтордун жанагы линия менен жүрүп атат, башканы айтып атабыз. Шахмат ошолордун эң башкы, мисалы, этабы катары карасак болот да. Бул жерде дагы толтура түрдүү жолдор бар, жолчолор бар. Анан ушул жердеги фигуралар дагы ар бири өзүнчө башкача жүрөт да. Ким ушундай оюнду ойноп үйрөнө алса, мага окшоп мисалы робот жасаганда оңой үйрөнө алат. Дагы түрдүү ийгиликтерди жасаганга сонун шарт түзүлөт. Илон Маск бул ар кандай нерселерди жасап атат. 2040-жылы Марска эч бир ракета уча элек эмеспи, эми аппараттар учуп атат, бирок адам уча элек. 2040-жылы адамды Марска учурат деген эмелер ойлор болуп атат экен. Ушул Марска бир аппарат учурган экен Илон Маск. Ал Марстан мындай көптөгөн кызыктай нерселерди таптыр да. Ал роботтун дагы акылдуу да, ал ошол тапкан нерселерди жерге жөнөтүптүр. Ошол мына роботтун акылдуулугу да. Эми ошондо сиздин оюңуз кандай? Робот акылдуураакпы же адамбы? Эми мындай да. Азыр акылдуу деп кимди эсептейбиз? Маалыматы көп нерсени андай десек, китеп деле акылдуу да. Китептин ичинде да толтура маалыматтар бар. Демек, бул жерде акылдуулук өзүндөгү маалыматтарды алып, ошолорду туура бир максатта колдоно алса, багытта, ошондо ал акылдуу болот. Демек, робот мисалы ал эми баягы атайын коддор киргизилет да, коддор жазылат, анализдөө, бул мындай маалымат болсо мынтип анализде, тиги маалымат болсо тигинтип анализде деген буйруктардын негизинде иштейт. Бирок мындай салыштырсак, эми адамдын акылына келген нерселер роботтун акылына келбейт азырынча. Бирок эсептөө боюнча, так эсептөө боюнча адам компьютерге жете албайт, роботко жете албайт. Себеби робот билесиң аябай оңой, анан көп нерселерди эсептеп коет. Агай, эми робот жөнүндө аябай көп сүйлөшүп кеттик. Шахмат жөнүндө сүйлөшсөк. Бул шахматтын өзүнчө фигуралары бар. Шахмат менен шашки деген бар. Шашкиде жөнөкөй эле мындай тоголок эмелер болот, ал менен караларга гана жүргөн болот. Мен билишим боюнча шахматта ак сызыктарга да жүрө берет. Ошол кайсыл шахматтар, кайсыл фигуралары ак линиясында жүрүшөт? Бул жерден кара, бул жерде өзүң көргөндөй эле бир чоң доска бар, досканын ичинде 64 клетка бар. Ар бир клеткалардын өзүнүн түстөрү бар, ак-кара болуп, сен айткандай эле. Анан ар бир фигура, мен мурда айтып кеткендей, достор, өзүнчө жүрүштөргө ээ. Мисалы, муну пешка дейбиз, орусча, кыргызча жөө аскер деп которуп коюштур. Бул пешка болсо, бирден гана алдыга кадам жүрө алат. Аркага жүрө албайт, капталга да жүрө албайт. Демек, бул пешканы жүрө турганы эмне экен? Достор, бул пешка болгону алдыга бир-бирден гана кадам жасай алат. Жегенде кандай жейт деп ойлойсуңар сен? Жегенде пешка болсо, кыйгачынан алдыга жана оңго, кыйгачынан, то есть. Көрдүң, кыйгачынан солго, кыйгачынан оңго.
А эки пешка бири-бири менен маңдай теске келип калса, бул пешкалар бири-бирине эч кандай коркунуч туудура албайт. Себеби, сен азыр эле билгендей, пешка кандай жейт? Кыйгачынан солго, кыйгачынан оңго. Бул болсо кыйгачынан солго, оңго. Көрдүңбү? Эгерде агай ушул пешка бул жактан чыгып калса, бул мынтип жей алат. Аттабайбыз шахматта. Шахматтын айырмачылыгы ушул фигураны айтабыз, ушул клетканы бошот дейбиз да, бошоттуруп туруп, муну алып коебуз. Түшүндүңбү? Бул пешканын жүрүштөрү. Демек, ар бир фигура өз-өзүнчө жүрүштөргө ээ болот. Достор, анан булар эмнеге өз-өзүнчө жүрүшкө ээ болот? Мына карагыла. Мисалы, силер өзүңөр билгендей эле кыргыз тилди окуйсуңар, адабиятты окуйсуңар, анан болсо математиканы дагы окуйсуңар. Ошол сабактарды окуп атканда математика өзүнчө бир касиеттерге болот, өзүнчө бир багытка, кыргыз тили өзүнчө колдонсо болот. А биз жашоодо эмне кылабыз аларды? Жашоодо ошолордун баарын чогултабыз дагы. Эмне кылабыз? Жакшы иштер үчүн колдонобуз. А бул жерде мына атты болсо математика десек, слонду кыргыз тил дейли. Анан ладьяны болбосо химия дейли, бул ферзяны программирование дейли. То есть бул биздин өзүбүздөгү бар билимдер, ошо билимдерди жакшы ишти жасоо үчүн кантип колдонгонду шахмат үйрөтөт экен. Агай, эми шахматтын пайдасын өтсөк, бул шахматтын пайдасы жаш балдарга кандай пайдасы тиет? Аябай сонун суроо бердиңер сен. Мисалы, бул оюнду эмнеге биз именно ушул шахматты гана тандап алып азыр окутуп атабыз балдарга? Буга чейин кабарың болуш керек. Азыр Өзбекстан өлкөсүндө шахмат кадимки мектеп предмети катары окутулуп баштады. Буга чейин Азербайжанда да ушундай окутулган. Азыр болсо Россия жана Казакстандагы ушуга даярдык көрүп атышат. Эмне себептен? Себеби шахматтын балдарга тийгизген таасири, пайдасы аябай чоң болуп эсептелинет. Кантип? Мына кара, өзүң билгендей эле адамдарда башында эки мээ бар деп айтылат, полушария деп коет, жарым шар болот. Мээдин иштешинде, мисалы, гуманитардык сабактарды окусак, мээнин бир тарабы эле иштеп калат экен. Так илимдерди иштесек, мээнин экинчи тарабы эле иштеп калат экен. А шахмат ойногон болсок, бир учурда мээнин оң жагы дагы, сол жагы дагы иштейт экен дагы, ошол эки жарым шардын ортосундагы байланыш аябай бекем болот экен. Анан мээнин бүт булчуңдары иштеп калат. Кантип? Карайбыз. Мисалы, машинаны алалы, машинаны айдабай токтотуп койсоң, мотору май басып, анан кийин ушундай дат басып эскирип калат го. Аккумулятор отуруп калат. Ошол сыяктуу эле шахматта мээнин кээ бирки бурчтарын, бөлүктөрүн иштетпей койсок, мээбиз дагы ошондой моторго окшоп май басып, дат басып иштебей калат экен, аккумулятор отуруп калат экен. Ошон үчүн шахматты ойносок, мээнин бүт кычыктары, бүт бөлүктөрү иштеп, адамдын мээси максималдуу турда аябай жакшы иштеп баштайт экен. Анан эскетүү туусу жакшырып, баланын фантазиясы өрчүйт экен, кандай фантазия кыла алат. Анан эсептери өрчүйт экен. Анан дагы бул жерде шахматтын тийгизген таасири баягы ар бир жүргөн сайын ката кетиресиң да. Ката кетирсең, сени каршылашың оңой эле утуп коет. Демек, ал катаны ким кетирди? Ал катаны мен кетирдим. Кийинкисинде муну туура жүрүшүм керек экен деп, биз ушул шахмат ойногон сайын өзүбүзгө жоопкерчилик алганды үйрөнөбүз. Ар бир адам өзүнүн кылган кадамына, кылган ишине, жакшы ишине же жаман ишине эмне экен? Жоопкерчилик алат экен. А шахматта болсо ошону сонун кылып үйрөтүп коет экенбиз. Рахмат агай. Агай, азыр сиз айтып калбадыңызбы? Чет өлкөлөрдө шахматты кадимки мектеп предмети катары киргизип калыптыр. Эми Кыргызстанда дагы ушинтип киргизсе болобу? Сиздин оюңуз кандай болот? Албетте болот, сөзсүз болот. Мисалы, биздин Кыргызстанда учурда Бишкек шаарында 3-4 частный школа деп коебуз го, жеке менчик мектептерде бул практика жасалып атат. Тажрыйбадан өткөрүп, анан ошол жердеги шахмат ойноп, бир жыл бою шахмат ойноп, анан сабак окуган балдар менен бир жыл бою шахмат ойнобой, анан үйрөнбөй. Сабак окуган балдардын жыйынтыгын текшеришет. 2 жылга коюлган бул срок. Ошол 2 жыл, быйыл 2-нчи жыл бүтүп атат. Ошол быйыл бүткөндөн кийин билим берүү министрлигине жыйынтыктары сунулат.
мына шахмат ойногон балдар жыйынтыктары мындай болду, сабактарда окуган, ойногондордуку, үйрөнбөгөндөрдүн мектепте окугандардыкы мындай болду. Эми карап көргүлө, кайсынысы жакшы экен деп сунганда, билим берүү министрлиги ошо шахматтын пайдасын түшүнгөн болсо, ошол жерден көрө алса, демек ала биздин Кыргызстанда дагы сөзсүз түрдө шахмат предмет катары окутулат. Агай, бул шахмат Кыргызстанга предмет катары кирсе мен аябай сүйүнмөкмүн, анткени мен дагы шахмат ойногонго кызыгам, бирок ойногонду билбейт экенмин. Мен дагы жакында сиздин мектебиңизге барып окусам болот. Айтмакчы агай, менин досторумдун кээ бирлеринин арасында шахматист болууну каалагандар бар эмеспи? Өзүңүздүн дарегиңизди досторуңузга айтып койсоңуз. Биз Ош шаарында жайгашканбыз, достор. Ош шаарында Зайнабидинова деген кичи районундабыз. Кааласаңыздар биз ушул жерге визиткаларыбызды калтырып кетебиз. Анан Instagram баракчаларыбыз бар. Жакында буйруса биз өзүбүздүн сайтыбызды да жасап атабыз. Ошол сайтыбыздан кенен маалыматтарды алып, барыңыздар биздин сабактарга келип катышсаңыздар болот. Анан өзгөчөлүгү, достор, биз биринчи сабакты акысыз сиздер үчүн баягы сабак кылып бере алабыз. Арсен дагы келе турган болсо, сиздер дагы чогулуп келиңиздер. Биз сиздерге шахмат дүйнөсүндө саякат жасайбыз. Анан шахматты ошол жерден өз колуңуздар менен ойноп, аябай мындай сонун бир атмосфера менен эс алганча үйрөнүп келебиз. Агай, бул шахмат кайсы өлкөдө пайда болгон? Ошону айта кетсеңиз. Бул шахмат Индия өлкөсүнөн пайда болгон. Анан Аравиядагылар үйрөнгөн, анан Европадагылар үйрөнгөн, анан Европада көп ойноп атышып, акыры дүйнө жүзүнө таралган да. Ошентип шахматтын тарыхы боюнча алсак, мисалы Ошко 3000 жыл деп айтылат го. Шахматтын пайда болгонуна 1500 жыл болгон экен. Демек, мисалы башка спорттун түрүнө салыштырсак, компьютердик оюндар акыркы 70 жылдан бери эле ойнолуп атса, баштаса, мисалы футбол болсо акыркы 150 жылдын эле, же 300 жылдын ичинде эле ойнолуп атса, бул шахмат демек аябай чоң мурдатан бери эле ойнолуп калган экен да. Пайдасын жана айтып кеттим. Анан ал учурда билесиңер, мамлекеттер өз ара эле согулуша берген, достор. Ошондой учурда аскер башчылар кантип мына ушул сыяктуу солдаттарын туура башкарып, өзүнүн өлкөсүн жеңишке алып чыгат экенин ушул шахмат ойноо аркылуу көп нерсени үйрөнө алышкан. Демек, бул азыр бир эле ушул эле талаада эмес, бул жашоонун бүт бөлүгүнө колдонсок болот. Мисалы, сабак окуганда сабакка пайдасы тиет. Эгер башка бир чоң проекттер жасап атсак, ал проектке пайдасы тиет. Ошентип туруп, ар тараптуу кимдин акылы ушуну шахматтын пайдасын каяка колдоно алса, ошого колдоно беребиз. Агай, азыр айтпадыңызбы, бул шахматтын тарыхы 1500 жыл, ал эми компьютердик оюндар 70 жылдан бери ойноп атат деп. Ошол компьютердик жана спорт форумдук оюндардын арасына бул шахмат дагы киргизилген. Ушул телефонго шахмат оюнун өткөрүп ойносо болот. Ошол шахматты чыныгы жашоодо үйрөнгөн жакшыбы же ошол оюндардан үйрөнгөн жакшыбы? Онлайн үйрөнсө жакшыбы же мындай мектепке барып үйрөнсө жакшыбы деп суроо берип атасың да, түшүнсөм. Бул негизи эми азыр билесиңер, замандын талабы ушундай болуп атат. Мисалы, бүт эле каалаган адамдар бара албай калып атышат. Мисалы, пандемия же болбосо башка шарттарга байланыштуу. Ошон үчүн айла жоктон онлайн үйрөнүп атабыз. Бирок мына чыныгы келип мектептен өзүнөн же академиядан сабак алганга эч бир нерсе алмаштыра албайт. Ошондуктан бул билесиң да, адамдар бири-бирини көрүп сүйлөшкөндө гана мындай көп нерселерди түшүнө алышат. Мисалы, айтпасак, сүйлөбөй эле, деп экөөбүз бири-бирибизди карап отурсак деле көп нерсени түшүнсөк болот. Онлайн отурганда, мисалы, жөн эле экран чыкса, анан фигуралардын жүрүп атканын көрсөң, агай эмнени сүйлөп атат, көзүнөн түшүнө албайсың. Мүмкүн агай аябай сага мээрим төгүп аткандыр, же тамашалап аткандыр. Демек, шахматты ушундай мектептен үйрөнсө көбүрөөк пайдасы тиет. Бирок эгер андай мүмкүнчүлүк болбосо, онлайн дагы үйрөнсө болот. Агай, эми сиз менен аябай сонун маек курдук. Кичине үй бүлөңүз тууралуу да сурай кетсек, үй бүлөдө канча бир туугансыз? Менин үй бүлөм чоң эле деп айтсам болот. Биз үй бүлөдө 5 бир тууганбыз. Менин эжем бар, менден 1 жаш эле улуу. Анан уул балдардан эң улуусу мен боломун.
ушундай жалпысын. Анан эң кичинекей карындашым бар. Ал болсо жаңы эле 6 жашка кирди. Ата энем жаш эле кишилер, ошол буйруса. Карындашым да кызыгып канча-мынча шахмат үйрөнөт. Анан баягы эрке болот да кичинекейде, эркелеп ар кандай болот. Ошон үчүн ара-ара да убакыт болгондо үйрөтөбүз. Жалпысынан ушундай. Агай, рахмат. Эми биздин убактыбыз да соңуна чыгып калды. Биздин досторубуз менен коштошубуз керек. Сизге эркин микрофон берилсин. Урматтуу достор, бүгүн биз Арсен экөөбүз аябай сонун маек болду. Эфирге чакырганына бул эфирди алып барган силерге чоң рахмат. ЛТР каналына өзгөчө ыраазычылык билдиребиз. Демек, бул шахматтын пайдалары тууралуу интернеттен да көп карасаңыздар болот. Анан сиздерди биз мисалы академияда күтөбүз сөзсүз түрдө. Андан кийин ушул нерселерге себеп болуп, мени ушул эрежеге жеткирген ата энеме өзгөчө ыраазычылык билдирем жалпысынан. Анан айылдаш, досторго, санаалаштарга жалпы салам айтам. Сиздерди ушундай жакшылыктарда көрүп, ар бириңиздер бизден колдон келген пайданы алып, колдонуп, анан өзүңүздөрдүн кичүү ини карындаштарыңыздарга же уул кыздарыңыздарга өткөрүп берсеңиздер болот. Чоң рахмат. Достор, мына ушуну менен биздин көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Көргөнүңөргө рахмат. Бүгүнкү көрсөтүүбүз кызык болду деп айта алам. Бүгүн биз шахмат тууралуу көптөгөн маалыматтарды билдик. Шахмат жөнүндө эле эмес, роботтор тууралуу да билип алдык. Ал эми кийинки кызыктуу эфирден көрүшкөнчө сак саламатта калууга. Көрүшкөнчө достор.